Ушундай сонун карда бир нерсе эске түштү. Биздин үйлөнгөнүбүзгө ровно 1 жылдын жүзү болуптур. Достор, бул мен эмне айткым келди? Мына азыр погода ушундай болуп атпайбы мартта? Биз үйлөнөлү деп атканда мындан да катуу суук болду. Тем более мен үйлөнүп казармаңы алып кетем дегенде жолдун баары көчкү түшкөн, баардыгы каршы болгон. Ушундай кышында дагы адам үйлөнөбү депчи. Бирок биз үчүн погода кандай болсо да погода биз үчүн кыйынчылык жараткан эмес. Анткени биз Алланын каалоосу менен баш коштук, бирок бирибизге болгон мындай көзүбүз жетип бактылуу болобуз, жактыруу сезими менен сүйүү аркылуу кыштын кыраан чилдесинде үйлөнгөнбүз. Ал эми мен бул видео аркылуу жаштарга кайрылып кетким келип атат. Эгерде сиз өзүңүздүн бактыңызды кышында табасыз, сиз үчүн үйлөнө турган нерсени Алладан башка эч ким токтото албаш керек. Эгерде сиз өзүңүздүн бактыңызды тапсаңыз, дароо үйлөнүңүз. Жан болобу, эшик баткак болобу, суук болобу. Анткени бактылуулук бул сөзсүз түрдө эле эң жакшы погодада эмес. Бактылуулук бул бири-бирин түшүнүп жакшы жашоодо. Ошондуктан бул видеом жаштарга мотивация болсун. Эгерде сиз бактыңызды азыр тапсаңыз, азыр үйлөнгөнгө аракет кылыңыз. Аллага шүгүр, биздин баш кошуп жашаганыбызга 1 жыл болду. 1 жылда өтө сонун бактылуулук көз ирмемдер өттү. Андыктан жигиттер, эртелейбиз. Азыр жакса азыр алып кетиңиз. Мен жар издеймин. Көздөрү күлмүңдөп жанып турган, ыйманы жүзүнөн тамып турган, боюнан ою бийик жар издеймин, пейили менен үйдө жарык кылган. Мен жар издеймин. Айтканыңа баш ийип угуп турган, чың дил менен бир мени сүйүп турган, энекемдин кашынан кабагынан эмнедерин айттырбай билип турган. Мен жар издеймин. Бирөөнүн байлыгына карабаган, мендеги бар нерсени аярлаган, жаныңда болуу сенин бакытко деп, жок нерсени суранып самабаган. Ооба, мен жар издеймин. Жүрөктө Алла, оозунда шүгүрү бар, бир Кудайдан жакшылык үмүтү бар, кандай сыноо келсе бирге жеңип, канатымдын астында жүрүшү бар. Ар убак жылмайып күлүшү бар. Мен жар издеймин. Сезимдерди соолутпай козгоп турган, бар жогунду билгизбей кооздоп турган, баатыр эне болом деп максат коюп, эки дүйнө бир болуп коштоп турган. Мен жар издеймин.